Gülüp жайнап, куштар сайрап, гүл коронго май келди деп Каныбек Курмантаевдин ырындай. Май келди, жаркыраган ай келди. 1 май, 9 май, илгери кандай сонун майрамдар эле биз. Тоого чыгып, гүл терип, кыздар менен кубалашып ойноп, ох, ностальгия. Өтө жаштыгымды эстеп кеттим окшойт. Саламатсыздарбы? Бүгүн назарыңыздарда мен Кубик Калыков. Күлкү тегирменин баштайбыз. Анда бүгүн менимче жаштыгыбызды эстейбиз. Улан уулум 5-6 жашта болсам да, бир күнү машинам бузулуп, колум май. Эшикте кранга колумду жууп атсам, май кетпей атат. Улам мени карап туруптур. Улум бар, самын алып келчи десем, чуркап барып самын алып келди. Самынды алып колумду жуудум дагы, кайра уланга берип, ой, молодец уулум, сен келечекте мени бага турсайсың, молодец. Молодец деген билесиңби эмне деген десем, ооба дейт. Эмне десем, самын дейт. Айланайын, Кубиктин баласы болсоң, уят эмеспи? Самын деген мыйлы деген, молодец деген азамат деген. Түшүндүңбү десем, ооба. А эмне экен? Азамат деген кошунабыздын баласыбы дейт кайра. Мынау міне, я. Мынау міне де мынау. Ой, атаңдың осын райының баласы десе. Ушіндіп дағы сатчинені жаза ма? Ушіндіп жаза ма сатчинені еді? Өліп білің башқа тема жазсаң. Атаңдың осын райын десе. Оқушы мұнан, оқушы мұнан, оқушы. Атаңдың осын райын десе. Мұны қармап қалбасаң, алып барып школға тапшыр одан дейт қылмаған кен. Атаңдың осын райын десе. Мен каникулда жүргенде еш жаққа шықпайлы үйде олтырдым. Ғой. Көчеде де жүрдің мü? Көчеде де қашан отырдың ей? Ұшы сен отырасың мı бір жерде? Байлап қойса да отырмайсың ғой, байлап қойса да. Еш жаққа шықпай отырғаным ешей? Қашан отырсың сен? Қашан отырсың? Атаңдың осын ұрайын десе. Отырғаным еш үйді? Анан атам менен апам менен туылған күнүмө өткөрөбүз дешти. Атам айтты, балдардын достору менен эле тууган урукту чакырып өткөрөлү десе, апам болбой койду. Болбой койду го. Болбой койду. Сенин канча жумушуң бар, кимди чакырып өткөзөбүз? Апам айтат, сен тууган уруңан эмне пайда алып кел дегенден башка эч нерсени билбейт. Андан көрө сенин начальнигиңи аялы менен менин начальнигим аялы жок эле достору менен чакырып өткөрүп коебуз дешти. Айтып койгон мен. Атаңдың осын ұрайын десе. Оқучы. Атаңдың осын ұрайын. Анан мен туылған күнім атам начальник аялы мен апам начальник аялы жоқ келіп, алып келген белектерінің бардығын мага мейлі апам менен атама беріп қойды. Беріп қойды ғой. Үйге алып келгенден кейін сенікі ме кімдікі? Киржи куш машинанын башын мурам бу. Атаңдын осун урайын десе. Окучу. Өлтүрмөгө экесин көрүп калганда. Анан түн жарым болгондо атам мас болуп кухняга кирип уктап калды. Уктап калдыңыз го? Качан уктап калдым? Шилекеңиз агып кетти го. Атаңдын осун десе. Анан кийин атам уктап калгандан кийин апам начальниги апам менен бийге түшүп атып, апамы балаңын туулган күнүң менен куттуктайм деп раса өптү. Eşektin kara balası dese. Siz eşeksiz mi? Anan erteminen bolganda atam mas bolup
Konaktardı uzatıp jatıp bosaqada tağılanıp jığılıp düştü. Kaçan jığılıp düştün? Kusip ediniz koşun. Oşoğa tağılanıp jığıldınız da. Hey, Mervas. Urasta. Mervas'ten. Urasız da. Mervas'ten. Urasız da. Atamdın bunu ozdesi. Bunu görsün kimle? Saçın kanikul uçurumda men atam men apam men tuğal günümde ötkezer özdeşip. Hey! Ya bunu get bartkanı kırasın değil mi? Bayılı olgan tamdı bas beri. Жазман saçın başkadan. Ben alma. Uy Karimбай neşegindey olgan atаңдын озун ay. Başın mille mondur öyle kıvat da tanıma. Жаз. Сочинение. Benim papam. Benim papam. Benim papam. Popam emas, papam deb жазбайсыңбы? 7-chi klassda o'qib atаңдын ozun urayın. Papam degan so'zni жазганды bilbeyt? 5-chi klassda o'qiyman. Alo 5'te okuysun mu 7'de okuysun? Hey, zeroda bilişin gerekti. Yaz. Benim popam... Benim popam... Kanikul uçurumda beni eriştip alıp... Kinoga, parkka alıp barattım yaz. Pivoga. Benim popam... ömründe arak içken emas dep yaz. Kusip yegen. Benim popam de. Benim popam... Voo dep yazdı. Çıpılakta da hoş bir. Barmağınızı üstüne tartıp koyma. Tanrı ne olsun hayırlısı. Apamın naşanlık öpkenindagi жазайын mı? Tanrı'nın kanı olsun. Жаңы окууну бүтүп келген мугалим окуучуларына сабак берип атып, Акматов турчу, кана айтчы. Биз тооктон эмне алабыз? Десе Акматов ойлонуп, жумуртка. Ой, молодец. Ой, Азамат, жумуртка алабыз. Тооктон дагы эмне алабыз? Башка дагы? Десе Акматов, билбейм. Ойлонуп көрбөйсүңбү, Акматов? Кечинде сен уктаганда башыңды эмнеге коюп жатасың? Апам алып берген аю курчакка? Жок, мейли. Атаң каерде жатат? Диванда, өзүнүн кроватында. Атаң башын эмне коюп жатат? Атам жаздык коюп жатат. О, жаздык коюп жатат. Эгерде жаздыкты алып туруп бычак менен моундай тийсе, эмне чыгат ичинен? Атам өлтүрөт бизди анда. Жок, атаң өлтүрөт. Бирок жаздыкты мында айрыганда ичинен эмне чыгат? Тооктун пар, канаттары, куйруктары чыгат. О, ошондо биз тооктон эмне алат экенбиз, Акматов? Жумуртка. Бол. Тез. Ылдам. Звонок болгондон кийин кирип, өзүнө соруңарга отурушуңар керек да айланып кетейин. Качанга чейин мен киргенден жабалактан наркоман киресиңер. Тартип деген бул болбоду да таптак. Эле бар киши болуп калды. Жаңы студент кезинде баягы жаңы 1-курста тимеле момунун кебетесиң ора. Арагы эме барга Маузелей делеринде катырып койгон
Kişilek, tağıl ошол өлгөн Ленин нерсе. Эгерде Нипада ошол Siz iki жолу экзамен койбой койгондон кийин эле ушинтип кетти. Birinchi kursda aябай кудрявый болчу, мелкий. Sen derecelige gir. Maymıldım balasında ya, oldu gebetesin. Sen деле калышпайсың. Narkıda kara dardayım. Sen ayta ota be, şumşuk seni. Amin bulaken dep turам. Жаңы келген дейді ине жеген ит дейді менен бир дардай эле мени бешпедер чыгып кет. Көп жейсиң го а бірдемени. Жок, тамак тилишпейт. Болду, сөз бүттү. Эмесе лекцияны баштайбыз. Бүгүнкү өтүлө турган лекция этика деп аталат. Биз этика деп эмнени айтабыз? Этика деп адам баласы коомдо, турмушта өзүн өтө маданияттуу алып жүрсө, биз муну этика дейбиз. Ал эми этичный адам деп. Ошол адам сүйлөп жатканда ар бир сөзүн өз ордуна коюп, түшүндүрүү жактан сылык сыпа болсо, биз муну этичный адам дейбиз. Түшүнүктүбү? Я, түшүнүктүбү? Кандай этичный дедиңиз? Этичный адам дейбиз. Мисалы, мына Бобуреке 5 ойбуз. Остановкада турабыз, автобус күтүп турабыз да. Ошентип турсак эле бир убакта алдыбызда бир кыз турат. Тапнакай болгон бир кыз турат да, мондайчы. Ага барып эле тийише карабыз. Тийишпейсиң, коя тур. Очурут менен тийишебиз деп. Ошол кыздын белинен ылдыйраак жагында жип жармашып калган. Йо. Алды жагында эмес, арт жагына жармашып калган. Ошону этика боюнча кандайча түшүндүрсөк болот ошол кызгачы, ошол жибин алып таштай тургандай болчу. Кыздын көңүлүнө кетпей тургандай мындай этика боюнча мындай бир кандай жымсалдап түшүндүрүү керек да. Ким айтат? Тиги кызга түшүндүрүш керек. Ооба. Ким айтат? Мен айтайынбы? Айт. Карындаш, сиздин задницаңызга кыргызча неме? Болду. Кыйраткансың. Sen эле билесиң ошону. Я, уят эмеспи? Ошондой сөзүң менен жана кызды оңтой салып калтырасың да, сен шүкүр. Я. Билем, сен ошентип тийишесиң анда кыздарга. Агай, бу деген биринчи курста эле крышасы кетип калган. Ошондой кебетесиңер. Тышка булактай болуп. Ага, мен айтайын. Сен айт. Ал мындай культураны айтыш үчүн мындай айтыш керек. Чоңу сиздин куймулчаңызга Токтот! Кудай урган, сенин киши жымсалдап айтканың ошол. Я, жарабайт. Нормально эле. Сен айт. Ага, мен айтайынбы? Айт. Аны менимче мынтип айтыш керек. Чоңгу, сиздин тизеңиз менен белиңиздин ортосундагы территорияга. Таап алган территориясын кара болуп кет. Жарабайт, тур бияка. сага ал жеринде карта дейсиңби? Бул өзүнүн территориясын айтып атат. Мындай түшүндүрүш керек. Билбедиңерби? Чоң кыз, кечиресиз. Сиздин далыңызда жип жармашып турат. Дейбиз. Ооба, далыңызда дейбиз. Сиз мынтип айтпадыңызбы? Жок, биз далыңызда деп айтышыбыз керек да. Анан кыз карайт далысынчы. Мынтип караса, жип жок. Анан кайта сизди карайт. Сиз ошо суда көзүңүз менен ба жип турган жерди карайсыз, мындай. Анан кыз өзү да карайт, мынтип карап, мынтип секин алып таштайт да, сизге рахмат айтат. Көрдүңбү? Бир суроо, жолдош профессор. Сиздин галстугуңуздун замогу чечилип кеттири. Рахмат. Болду, тамаша, болду. Болду. Агай, менде да бир суроо бар эле. Эмне суроо? Да бир суроо бар эле да. Агай, эгерде мындай мас болуп жаткан кишини Баятыр. Биз кайерге келдик элек? замочкага. Эмне сандайсың сен, я? Магазинге десең. Бары тең кыйын болуп кетет мага. Болду, сен купшуңду кыйын дебей. Эмне кыйынсыңбы сен? Я. Сен мени менен жигит көп тамашалашпагын, уктуңбу?
Yakında egzamen ekeni bilesin mi? Bilesin mi? Bilsen egzamen degenimde aytçı. Ayt. Эми ага экзамен деген эки акылдуу адамдын бири менен болгон маегин айтабыз. Эки акылдуу адамдын mı? Болуп тур. Ошол эки акылдуу адамдын бирөө акмак болуп калсачы. Анда студент экзамен ала албай калат. Шүмшүгө. Муну тапканын кара, Бияка турчу. Тур бияка. Сен ушунчалык кыйынсыңбы? Жок, кыйын сезесиңби өзүңдү ушунчалык? Же билимдүүсүңбү? Кыйынсыңбы? Кыйын эле, менде бир суроо бар эле да. Жок, уят да ошол. Sen etика дегенди билесиңби сен өзүң? Этика, арифметика, генетика, математика бүт эле билем. Орус тил. Ага, менде суроо бар. Айт. Менде бир суроо бар эди. Жана бир айтайын десем айттырбай койдуңуз. Эгерде мас киши жатса, ошону үйүнө алып барып жеткирип койсо, ошону эмне деп айтат? Мас киши кандай кайрылат бизге? Кимге? Мас кишини жеткирип койсоң, жеткирип Ана ошо мас киши бизге эмне кылыш керек? Мисалы этика боюнча. Этика боюнчабы? Түзүк суроо болуп атат. Үйгө келгенден кийин жеткирип койгондон кийин нан истей, чай ичкиле, рахмат деп айтыш керек. Анан сизди баягында жеткирип барсак, жок эле кыла, мен силерди аз экзаменде баарыңарды кулатам дедиңер го. Айда! Жолдаш профессор, кечирип коесуз эми. Звонок болуп калыптыр, звонок. Сиз атабызсыз, эркелейбиз. Ушунчалык эркелейбиз бул. Эми эркелеп анча сөз айтпаңыз, ата эмес, сиз түшүнүп коесуз эми. Мен деле силерди эркелетем, конечно. Чай байлашып алсак жакшы болот. Чай, эми силер менен чайлашканда кандай болот? 15 мүнөт. 15 мүнөт. Аз эле убакыт. Азыр мына. Мен ойлойм ушу Кыргыздын жигиттери эч жактан бери этешине болушканда бар деңчи. Эми ушу силер студент башкар менен чайга чакырып атсаңар мени кантип жок дешим мүмкүн туурабы? Барайлы. Чай пайга, чай пайга. Болуптур, кеттик. Командир жаңы келген жокерлерді тизилгиле десе бардығы тизилип калат. Айткылачы, ким бүгүн картошка тергени барса, бир кадам алдыга чыксын. Ким барат десе, эч ким чыкпастан арасынан 3 солдат чыгат экен. Көрсалар жаңы келген солдаттар. А 1-2 жыл кызмат өтөп койгондор чыккысы келбейт. Анда командир айтат экен, анда үчөөң чыккыла машинага, картошкага барабыз, калганыңар жөө барасыңар дейтмиш. Тойдун кызыктуу жери кайын туугандар билесиздерби? Айымдар, апалар билбесе керек, айтып коеюн. Бул болочок күйөө бала менен кайнатанын жолугушуусу болор экен. Кайнатама жолугам деп күйөө бала ойлонуп атып, өзүнүн ичинен сыгып, ал жак бир жагынан ойлонуп атып, кайнатасынын алдына келгенде сүйлөй албай калчылдап титиреп калар экен. Ата деген ата да, кандай күйөө балага туш болдум? Күйөө баланы баштан аяк бир карап алып, "О балам, бир окуу жайды бүткөнсүңбү?" Ата, исти бүтүргөм ата. Фирмам бар ата. Кудайга шүгүр, 50-60 адамды иштетип атам ата. Жакшы балам, садаган болоюн. Арак ичесиңби? Өмүрү арак ичип көргөн эмесмин ата. Ой азамат, Кудайга шүгүр, садаган болоюн. Тамеки тартасыңбы? Түтүнгө аллергиям бар ата. Ой азамат, садаган болоюн. Сенде анда кемчилик жок экен байланайын. Бирөө бар ата, бирөө бар. Кандай кемчилик экен? Жалган айтканды жакшы көрөм ата. Бир аксакал чөп жыйып атып, колундагы саатын жоготуп коет. Чөптүн арасынан издеп байкуш таппайт, көзү да жакшы көрбөйт. Анан эшикте сыртта ойноп аткан жаш балдарга айтат: "Балдарым, силердин көзүңөр курч. Могул жерди карап көргүлөчү, мен саатымды жоготуп койдум." Десе балдар чуру-чуру болуп кирип, 5-10 кыдырып, тытып, саатты таппай коюшат. Анан эми үйүнө кетейин, саатым жоголду деп турса, балдардын арасынан бир көз айнек тагынган арык бала чыгып, "Ата, мен дагы карап көрөйүнбү?" дейтмиш. "Карачы балам, балким сен таап аларсың, сенин көз айнегиң бар экен." Десе, бала кирип эле замат да саатты таап чыгат. "Ойланайын, каяктан таптың? Биз ушунчабыз таппай койдук эле, каерде экен саат?" Десе,
Оңой эле таптым ата. Мен кирип олтурдум дагы тыңшадым. Тыңшасам, акырын чык дегенин чыкты. Анан мен ошол жерде аңдып отуруп, ошол жерден таап алдым ата, дептир. Анысың арындай, келиңиздер, бири-бирибизди укканды дагы унутпайлы. Анда эмесе көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.